Кыргызстанда трансшекаралык логистика боюнча, яғни жол саласы боюнча бір бөлек саясаты бар ма? Өзіңіздің көзқарасыңызды айтып берсеңіз. Biz Kırgızstan Улуу жибек жолунда батыш менен чыгышты бириктирип турган Улуу жибек жолунун так ортосунда турабыз да. Ошондуктан ушундай бир кандайдыр бир транс катташтык мамилелер болсо, биз дайыма бардык өлкөлөрдү менен бириктирип турган ушундай өлкөгө айланабыз деген үмүтүм бар да. Ошондой. Бунун багытында бизде мына эң улуттук долбоорубуз бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Биздин түштүк региону менен өтөт. Бул өзү ушундай Орто Азияны, Орто Азия өлкөлөрүн Европа менен байланыштыра турган темир жол болот. Биз ушул темир жолду куруп, ушул жибек жолун мындан ары дагы өркүндөтүп, ушундай транснационалдык баягындай бир ортодо турган мамлекет катары биз бардык мамлекеттер менен, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер менен ушу байланышты, жанагындай дипломатиялык өркүндөтүүнү биз жолго кое алабыз деп терең ишенебиз. Биздин мамлекетибиздин приоритети ушу. 2 наурызда Казакстанга барганда Касым-Жомарт Тоқаевпен, Қазақстан президентімен не туралы сөйлесесіз, бір шет жағасын ашып бересіз ба? Бул азыркы биринчи сапар бир туугандык гана мамиледе бара жатабыз. Чакыруу менен, официалдуу чакыруу менен бара жатабыз. Анан эми биздин казак менен кыргыздын ортосунда мен жана да кайталап айтып кеттим. Чечилбейтин маселе болбойт. Бардыгын сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Эми албетте маселелерге кол коюшабыз. Ал эми кыргыз менен казактын ортосундагы бири-бирибизге болгон казак мамлекетинин дагы, кыргыз мамлекетинин дагы кызыкчылыгына дал келген, туура келген маселелер менен кол коюшабыз. Андай маселелер көп, анын баарын айтып отурбайын. Кудай буйрса, барганда чечип келебиз. Кыргызстандын бактарын, газеттерин, сайттарын окуйбуз ғой, карап отурамыз. Фейсбукта карап отурамыз. Сизди қазір катал башчы деп эсептейт. Неге сондай имидж болду? Бул немен байланысты? Балким со стороны мындай караганга строгийдирмин, бирок өзүм жумшак адаммын. Жумшак адаммын, эми строгий эми бизде бардык мыйзамдар иштейт. Бүгүнкү күндө мен бардыгына министрлерге, премьер-министрге, силовой структураларга бардыгына айтамын. Бардыгы мыйзам чегинде карагыла деп айтам. Коррупционер болсо, мейли действующийби, бывшийби, ошол кылмыш ишине жараша жазасын алсын деп айтам. Эгерде жок мындай үстүртөн жала жаап, жөн эле камап кое турган болсоң, анда сен өзүң күнөөнү тартасың деп айтып атам. Ошондуктан бизде азыр мыйзам, анан система иштей баштады да. Эми баягы катаал башкаруучу деп айтканыңыздын, сурап салганыңыздын себебин, төркүнүн түшүнүп турам. Баягы мурдакы жетекчилер камалып атат, премьер-министрлер, министрлер, жана башка бир чоң үлкөн коррупционерлер камалып атат. Ошол негизде, таризде сиз суроо берип жатасыз да, мен түшүнүп турам аны. Бизде 30 жылдан бери коррупция мындай гүлдөп, өсүп, өнүгүп кеткен да. Ошо Кыргызстан боюнча бир 300 адам, 300 үй бүлө байып, калганы абдан кедейлешип кеткен. Ошондон анан 3-чү революция болду бизде. 3-чү революция болду. Бул биринчи причинасы. Экинчи причинасы бул шайлоолордон келип чыккан. Таза эмес шайлоолордон. Адилетсиз шайлоолордон келип чыккан 3-чү революциянын ушу биз булагын алдык да. Ошондуктан биз мурдакы президенттердин катасын кайталамай таза шайлоо өткөрөлү деп, мына таза шайлоо өткөрдүк. Кудай буйрса жакында жергиликтүү шайлоолор да болот, референдум өтөт. Аны да таза өткөзөбүз. Андан кийин күзүндө парламенттик шайлоо болот, муну да таза өткөзөбүз. Анткени мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Мыйзамдар дагы, биздин мыйзамдар дагы толук түрдө иштеш керек. Бардыгына бирдей болуш керек. Ал менден баштап кетмен чапкан дыйканга чейин бирдей болуш керек. Мына биз бүгүн ошол мыйзамдуулукту, ошол адилеттүүлүктү орнотуп атабыз. Бирок муну менен биз 1 жылдын ичинде эле бардыгын жипке тизгендей кылып, мындай бир идеальный кылып алып кете албайбыз деп айтпайбыз. Анткени 30 жылдан берки чирип калган системаны бир жипке тизип алып кетиш үчүн бир 2 жыл, 3 жыл убакыт керек болот.
Албетте кемчиликтер бар, анча мынча, бирок андай болбой койбойт. Иштебеген адам жаңылбайт дейт. Сөзсүз анча мынча кемчиликтер болот, бирок аны биз моментально оңдоп, түздөп кеткенге болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Бул енді ішкі саясат. Ал сыртқы саясатқа көшсек, Қырғызстанның қазір сыртқы бағыттары қандай болады? Сыртқы саясат негізі қандай болады Қырғызстанда қазір? Біз биринчи кезекте кошуна мамлекеттер менен биз бир туугандай мамиледе мамиле түзөбүз, бир туугандай. Анткени баягы кыргыз менен казакта жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Ансыңарындай ошол жакынкы кошуналар менен биз биринчи кезекте жакшы мамилени түзүшүбүз керек. Анткени биздин жакынкы кошуналар менен круглосуточно жүрүп турган, мындай бир күнү түнү дебей жүрүп турган мамилелерибиз болот. Чек ара катнаштарыбыз болот, элибиз бири-бири менен бизнес кылат, жанагындай карым-катнаш болот ошон үчүн. Ал эми калган мамлекеттер менен мисалы Россия менен союздаш мамлекетпиз, стратегиялык партнербуз, алар менен да жакын мамиле кылабыз. Жана башка Европа, Америка, ар кайсы бардык өлкөлөр менен биз тең ата, эки тараптуу кызыкчылыкты эске алып мамиле түзөбүз. Бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзөбүз. Ал эми кошуналар менен албетте баягы күнүмдүк круглосуточно иштеп турган механизм сыяктуу, баягы адамдын денесинде кан жүгүрүп туратын сыяктуу ошол дайыма жакшы мамиледе түзөбүз. Биздин максатыбыз ушул. Әрине түсінем, қазір уақытыңыз жоқ, бос уақытыңыз да жоқ. Сіз енді президент қызметіне кірістіңіз. Бірақ мысалы Қырғыз Республикасының президентінің бос уақыты болғанда, ол оны қалай өткізеді? Бош уақытым чынын айтсам аябай тар, жоқ. Азыр эле келип пресс-секретарь менен кеңешчимди урушуп атам. Мен аябай мындай насыщный кылып бош уақыт бербей жатасыңар мага деп. Бирок бош убакытым болуп калганда эле мен бассейнге барам азыр. Пока азырынча бассейнге барып атам. Кудай буйрса күн жылып калса футбол ойнойм, анан чоң теннис ойнойм. Бирок бош убакыт аз, абдан аз. Сизде Қазақстанга, Қазақстан халкына бөлек бир тилегиңиз бармы? Казак халкына ынтымакты тилеймин, жакшылыкты, тынччылыкты тилеймин. Албетте казак халкы бүгүнкү күндө биз моюнга алышыбыз керек, бизге караганда бир топ жыл алдыга кеткен мамлекет. Ошол дагында алдыга кете бергенин мен каалаймын. Анткени сендерде болуп турса, сөзсүз түрдө бизде болот Кыргызстанда. Анткени бир тууган калкпыз, эч убакта бири-бирибизди таштаган эмеспиз. Тарых далилдеп турат. Казактын башына күн түшкөндө кыргыз жардамга келип турган, кыргыздын башына мүшкүл түшкөндө казактар жардамга келип турган. Бул эми тарых өзү эле айтып турат. Мына мисалы 30-жылдарды сендерде ачкачылык болгондо казак бауырдастардын көпчүлүгү бизге ооп келген. Ошондо биз ушул баарын ушу бир чака талканыбыз болсо, жарым чака талканын казак бауырдастарга берип, ачкачылыктан сактап калганбыз. Бизде мисалы менин районумда эле, Кишимекенимде, Түп району деп коет, менде Кишимекеним. 10 чакты казак айылдар бар. Бардыгы только казактар жасайт. Бирок эми ошол 100 жылдан ашып кетти го, эми ошондон бери мынакей ошол биз менен жашап, бир тууган болуп, ушундай аралашып калганбыз. Мына ушундай мезгилдерде бири-бирине, кыйын мезгилдерде жардам берип, бири-бирине ушундай бир бекем туруп берген калк болгонбуз. Ошондуктан казак бауырдастарга Кудайдан тилерим жакшылык, өнүгүү өсүү, эли журтунда тынчтык болуусун тилейм. Чоң рахмат. Ал құрметті көрермендер, осымен Қырғызстан Республикасы президенті Жапаров Садыр Нұрғожоевичпен сұхбатымыз бітті. Меніңше өте қызық болды. Бауырлас еліміздің жағдайы дұрыс болсын, өмірлері жақсы болсын. Енді сізге, урматтуу президент, чоң рахмат.